Биз азыр айтып атабыз да, биз 3 вакцинаны бир 10 күнүн ичинде 3 вакцинаны алабыз. Ар бир адам кайсы вакцинаны сайдырам десе ошону сайдырат. Бирок мен айтып кетишим керек, ВОЗдун списогуна Спутник V Грелектагы Sinopharm кирди. Себеби буну 60-тан көп өлкө сайып атат, миллиондон ашык элдер алып атат. Асыл осложнениясы жок экен. Экинчиден, Sinopharmдан кийин жанагы антитела деп коет. Бул антителасы чоң болот экен, 50-ге чейин болот экен, 60-ка болот экен. А Спутник V'ден кийин 15 болот. Бул эмне деген айткан себебибиз, ошо антитела канчага чейин кармалса, ошончого чейин кийин вакцинация болбойт, кийин дагы адамдар оорубайт. Эми үчүн дегенде 8 ай менен 1 жылга деп азыр Спутник V'ни айтып атышат. Эгер антитела Sinopharmдыкы көп болсо, ал андан дагы чоң убакытка чейин адам оорубайт, чоң убакытка чейин вакцинаны экинчи вакцинасын албайт. Ошон үчүн мен айтам, жакын арада биз чоң партияна Спутник V келатат, Sinopharm келатат, AstraZeneca келатат. Адамдар кайсыны алам десе, ошону ала беришет.